got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, I'll live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life. Так, достор, могу Америкада абдан бир кооз жер бар экен. Крисмаска карата чоң бир территорияны абдан кооз кылып коюшуптур. Кызыл тазыл кылып, мыякта элдер кыдырып жүрүшөт. Бул жакка жаныбарларды да коюптур. Мыякта мына карышкырлар турат. Эки карышкыр. Жакыныраак баралы. Кадимки карышкырларга окшош экен. Абдан кооз кылыптыр. Азыр ушул жерден дрон учуруп, үстүнөн көргөнгө аракет кылабыз. Кызыл тазыл болуп абдан кооз көрүнөт экен. Азыр Нурдан мырзага кезигебиз. YouTube каналынын, Instagram'дын катталуучулары жакшы билбейт болуш керек Нурдан мырзаны. Telegram каналдын катталуучулары билет. Уулу менен келет болуш керек. Уулуна подарок алып койдук. Жубайына гүл алып койдук. Азыр кезигебиз, Кудай буйруса. Жибек жолу кафесинен кезигебиз, достор. Американы абдан кооз кылып коюшуптур. Салам алейкум, YouTube каналыбыздын катталуучулары, баарыңыздарга чоң салам. Көптөн берген
көптөн бери күткөн күн келди. Бүгүн биз жакында Чикаго шаарына келген Нуран мырза менен кезигип атабыз. Үй бүлөсүн ала келиптир, уулун ала келиптир. Көп Telegram каналыбыздын катталуучулары ушул видеону күтүп жатат болуш керек. Жакшынакай маалымат беребиз. Азыр башында таанышып атабыз, өзүм таанышып атам. Таанышып, ичине тамактан алып, ичип отуруп, андан кийин мекендештерге керектүү маалыматтардан бере баштайбыз, достор. Салам алейкумдер, мына Нуран мырза. Көптөн бери күтүп, атайын ошо Чикаго келген себебимдин да бирөө сиз менен кезигиш керек болчу. 2-3 күндөн бери сүйлөшүп жүрөбүз. Америкада да эме да убакыт тар, жетишпейт. Ошон үчүн ушул күн насип болуптур. 7-де кезиктик. Жибек жолу кафесинде. Кандай турасыз? Жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мекендештерге салам деп коебуз. Салам алейкум. Кандайсыңар? Особенно Telegram каналдын эмелери эметип атат болуш керек, сүйүнүп атат болуш керек, Нуран мырза да биздин Telegram каналдын администратору да. Өзүнүн ойлорун берип, мына мыякта деген жубай менен келиптир, уулу менен келиптир. Ананыракта гана түшөрөбүз. Бул жакта болсо менин кайным эме берген, интервью берген келинчеги менен, Айсулу менен. Үмүт. Салима. Кичинекей балдарга да кичине подарок алып койдук эле. Азыр ачып атышат, азыр ойношот, экөө таанышат, Салимушка. Мына Нуран мырзанын деген уулу дагы баатыр экен. Азыр мына машинаны алып алып ойнойт. Салима менен ойнойсуңбу, таанышасыңбы? Ой, молодец. Англисче сүйлөп атасыңбы? Иә. Ай, молодец. Жакындан баштап мектепке бара баштады, же садикке бара баштадыбы? Молодец. Ошондо жакшы күндөр болуп атат Чикагода. Азыр дагы шашпай тамак ичебиз, коорашабыз, сүйлөшөбүз, анча-мынча маалымат беребиз мекендештерге. Так, биз жакшы отурабыз, достор. Азыр Нуран мырзаны четке тартып, мындайраак чыгып, азыр анча-мынча маалымат алганга аракет кылабыз, достор, Салам алейкум, достор. Биз жанатан бери мына мекендештер болуп отурабыз, кер жазышып отурабыз. Анда сиздерге анча-мынча маалымат берели. Көптөгөн мекендештерибиз азыр Америкага келсекпи деген ойлор көп болот атпайбы? Бирок ар кандай вопростор болуп калат. Мына Нуран өзүнүн жубайы менен Мунара менен жакында эле келди. Бир 2 ай болуп калды, 3 ай болуп калды. Чикаго шаарына келишкен, мен дагы бул Чикаго шаарына келген себебимдин бири көптөн бери сүйлөшүп жүргөнбүз, кезигип атканбыз. Азыр өзүлөрү айтып берсин, бул кандай келип калды, ким баштады бул жака, ким баштады бол Америкага келебиз деп. Green Card'та отуруп келишкен, ошонун бүт баарын өзүлөрү сиздерге акырындан маалымат катары айтып берсин. Сөз коноктордо. Саламатсыңарбы? Урматтуу мекендештер. Алмаз Бакенин YouTube каналынын подписчиктери. Америкага келгенбиз, Green Card'та менен келгенбиз. Green Card'таны толтуруунун идеясы келинчеме келген биринчи. Green Card'та толтуруп сүрөткөнчү мен каршы болуп, жок, макул болбой, анан айла жок, келинчекке көнүп, ладно деп барып сүрөткө түшүп. Анан ошо толтуруп койгонбуз, анан ошо карантин келип калды, ошону биз башчы эле унутуп коюптурбуз. Green Card'та жөнүндө унутуп коюп эле, анан бүгүнү уже августтар болуп калган. Келинчек текшерсе эле ошо уктук деп, именно ишенбеген мага келип калыптыр, мен уттум деп. Ошондон кийин анан уттук болуп эле, анан уже постепенно даярданып баштап DS-260-ка. Бирок ошону ачык айтыш керек, биз DS-260-ты өзүбүз толтурган жокпуз. Башка бирөөлөр через агентствого толтуруп. Потому что келинчек да жумушта болуп калды, мен да жумушта болуп калгам, анан документ болуп калып эле, анан ошону биз колубуз тийбейт деп эле агентствого берип салганбыз. Агентство чукап берди.
грин карта утту дегенде биз өзүбүз сүйүндүк, бирок эч кимге айткан жокпуз утканыбызды. Потому что тиги посольствого интервьюга киргенге чейин ал сен утканың эле неважно болуп калат экен го, как одобрять этиши. Кейс номер кандай болду эле? Асты жагы болдубу? Орто жагы? Жок, уже почти аяк жагы. Аяк жагыбы? Ортосунан көбүрөөк. 17.242 болчу. Кейсинин номерибиз. Анан дагы биздики как раз жанагы ковид болуп калып, посольство ачылат, ачылбайт деп мында под вопрос болуп. Черный списоктон эмес белем. Трамптын убагында черный список болуп калды. Ошо анан ачылат, ачылбайт деп переживать этип атып, ачылса экен деп надежда кылып аттык, үмүт кылып. Анан жаңы жыл келгенге чейин анкета толтуруп жөнөткөн жокпуз. Жаңы жылдан кийин анан черный списоктон чыктык дегенден кийин анан анкета толтуруп. Силер деген мына азыр быйыл грин карта ойношту көптөгөн мекендештерчи. Күтүп атышат азырчы. Эмдиги жылы 2022 жылы 5-май эмес, 7-майда го текшеришет да. Ошондо итог билинет. А силер болсо 5-майда текшербей май, июнь, июль, август 4 ай август еще бүтөйүн болуп калган. жүрөрүп турасыңарбы? Анан еще августта билип, дагы жарым жыл күтүп жүрдүк. Анан жаңы жылда анкета толтуруп жүрдүк. Анкета толтуруп жүрдүк. Ошол жагы эмки жыл аябай кызык болот да, например, эмки жылы 7-майда көп мекендештер билет да. Ошондо эмне кылыш керек? Азыр көп вопрос болуп атат да. Кандай шарттар болот, кандай кадамдар болот? Эмнеден кийин эмнени жасаш керек? Биз эмени ойлоп койдук да, тиги уткандан кийин результаты келгенден кийин уже сразу эле DS260-ды убагында батымыраак толтурсаң, кейси номериңе деле карабай окшоп кетчү. Биз потому что биз эмеге интервьюга киргенде 5000-6000 результат болуп чыккан. Кирелек бизди чакыра элекпичи. Почему-то бизди 17.000 бизди чакырып атат. Ойлоп койдук, ошо кимде документи туура болуп, убагында жөнөтүлүп, убагында каралса, ошолорду чакырып атат. Интервьюга, Азыр болсо бир документтерди камдап эле, даярдап. Азыртадан камдап алса, чогултуп алса, кийин оңой болот экен да. Жок, көбүнө мондай эме кызык болуп атат да. 7-майда ашты, уттуңар деди, уттуңар деди. Андан кийинки шарттар кызык болуп атат да. Жана DS260 форманы кайдан толтурасыңар, ал жөнүндө силерге ким айтат, Кентукки менен кандай байланышасыңар, же электрондой почтанын жардамы тийби, же жанагы уткан сайтка кайра киресиңерби, ошол постепенно көп кишилерге эме болуп атат да. Биз айтып атпайм, аны DS260-ды биз өзүбүз толтурган жокпуз, биз через агентствого. Алар толтуруп берди бизге. Только бизге документ алып келип берди деди, мисалы үчүн, могу документтерди алып келип бергиле деди. Биз ошол документти менен полный алып бердик. Бар толтурган. Сайтка кирип толтурдук. Сайтка кирип толтуруп. Жок, жанагы главный документтер бар камдап алып, анан сайт, указанный сайтка кирип, ошол жерден толтурат. DS260. Жана электронный почта ачат деп атпайм, мен ошого ойлоп атпайм, ошого келеби, жана Кентуккиден DS260 форманы толтургула деп. Же болсо жана грин карта ойноп атпайсыңарбы? Грин карта утканым жөнүндө почтага келбейт, өзүң кирип текшеришиң керек. Текшересиң. Андан кийинкиси аны дагы өзүң толтуруп жөнөтөсүң. Ошол эле сайт. Уведомление келбейт. Өзүң кирип, өзүң толтурасың. Бишкектен анан ошол DS260-ды жөнөткөндөн кийин, алар алгандан кийин анан полностью текшеришип, анан жооп беришет. Силердин анкета проверен. Ошо кайсы жака ответ келет да? Электрондук почтагабы же жанагы ойнотулган сайт? Ошол электрондук почта. Электрондук почта уже, анкеталар текшерилди, анан документтериңиз сканын жөнөткүлө деп запрос келет. Быйыл скандын кереги жок деп атпайбы? Ошентип сөздөр. Быйыл кереги жок деп сүйүнтүп атат да элдерди. Просто жана DS260 толтуруп коесуңар, анан скан кылып документтерди жибербейсиңер. Анан кийин силерди интервьюга жибергенде ошондо эле чогуу ала барасыңар депчи. Биз ошо DS260-ды толтуруп жөнөттүк, анан где-то апрель айында скан документов запрос келди. Анан скан документов запрос жөнөткөндөн кийин дагы көп күттүк, анан приглашение келди жайына. Могу эмне фирма экен жана 260 толтурган? Аны тоже тааныштар айтты. Ошолордун совети боюнча бардык. Уже көп жыл иштеген, 7-8 жыл
толтуруп жүргөн. Толтуруп. Канча төлөйт экен анын услугасы канча болот? Биз башында 15 миң бердик. Андан кийин 15 миң бердик. 15 миң сом, ошондо 30 миң бердик. Договор заключать эткен, биринчи 50% төлөсөң болот экен. D860 толтуруп беришет, анан приглашение келгенден кийин ошондой кайра экинчи 50%. Анан жана медицинский справканы алдыңар, анан интервьюга чакырышты, кирдиңер, анан көп мекендештер ошо интервьюдан коркот да. Эмне деп сурап ийет, кулатып ийеби, өтпөй калабызбы, переживать этет. Кандай болот? Бизге эмеге дегенге интервьюга киргендин алдында 2 жума калганда эмеге медосмотрдан өтүшүңөр керек деп. Ал Бишкекте болсо экиле частный клиника бар экен. Ошол жерден өтөсүңөр деп. Биз болсо кайсыга бардык? Неометке бардык. Неометке бардык. Ошол жерден Ал жака тоже заранее жазылып, медосмотрга жазылып анан өтөсүз, медосмотрда анан результатты алар өзүлөрү посольстводон жеткирип беришет. Силерге копиясын берди бизге. Кагаздарын анан диск берди. Заранее уже. Заранее жиберип ийишет, анан кийин ошол конвертти ачпай анан силер бул жака алып берип, илгиресиң өткөрүп бересиңер. Чикага. Чикага керек. Желтый папка ачпай. Бияка келип. Чикага өзүңөр башында эле тандаңарбы? Чикага учуп келесиздер же башка штатты тандаңарбы? Жок, башында эле Чикага дегенбиз. Башында эле Чикага деп, Чикага ушундай чечкенбиз, Чикага келдик, анан Таныштар Чикагадан. Таныштар Чикагадан болчу. Экөөбүздүн адресин бердик. Заранее эле адрес анкетага заполнять этип бериш керек. Кайсы адреске документтерди жөнөтүлөт. Биздики ошо Чикагада эжебиз бар болчу, ошол адрести бердик. Макталат. Биздин достор Чикагага кандай келдиңиздер, жеңил келдиңиздерби? Келгенде оорчулук болдубу? Квартира табыш кандай экен? Жумуш табыш кандай экен? Анан көп мекендештер суроо берет да. Балдар боюнча да. Садик кандай болот экен? Мектепке бере алабызбы? Биздин 2 балабыз бар, 3 балабыз бар. Анан коркушат да. Мен жаңгыз жолдошум иштеп калса, мен 2 балам менен 3 балам менен отурамбы? Анан кантип жашайбыз? Акча жетеби деп ошондой суроолор болот да. Учуп келатасыңар. Жок, самолеттон. Эме жана посольствого киргенсизден айтып берели да. Эмне вопростор берди. Ошо биздики 13 август болчу, как раз пятница күнү. Саат 10:45 келген интервьюга деп. Биз как раз эртеле бар болуп 9-та как раз бизнес болуп машинада отуруп анан ичине кире берер деп где-то бир 10-20 мүнөт өткөн эле эртеле барганбыз. Анан ичинде күтүп отурдук, чакырды. Барганда эле 3 эмеден өттүк. Фейс контроль. Фейс контроль шаблонунан өттүк. Андан кийин биринчи окошкага бардык. Биринчи окошкага барганда эрден документиңдин баарын алат экен, полный документтин баарын алды. Анан ошол жерден 330 долларына төлөттү да. Үчөөбүзгө балдарга да 330, чоң кишиге да 330. Интервьюга барганда. Кичинекей чоңуна карабайт экен. Ал акча дагы, мисалы үчүн теге интервьюдан консул отказ берсе дагы, ал акча кайра возврат артка келбейт. Ошол жакта калат. Анан 330дан бердик, 990 доллар үчөөбүздүкү. Анан очеред алып күткүлө деп койду, силердин очередиңер деп. Анан экрандар бар экен, ошол жерде отуруп калдык. Анан биздин астыбызда бир байке эже, алар кичинеден эле алар кирди интервьюга. Биз бер жакта күтүп отурабыз. Алар бат менен кетишти. Андан кийин бир жаш кыз менен жаш бала келди, аларды сурап, алар да кетти. Андан бизди чакырды. Бизди чакыргандан кийин бардык. Ким эме деди? Ким утту деди. Анан мен десем, анан оң колун көтөр деди, оң колун көтөрдүм. Анан эмелерди айтып берди, клятва бердик. Калп айтпайсың, айткан сөзүң баары чын. Баары сапада жетет, туура сөзүң баары деп. Анан клятва бердик, анан келинчегимдеги, анан балама, балага эметкен жок. Андан кийин саламдашып эле койду баламды.
Анан эмеге отпечаткаларды алды. Андан кийин өзүнчө тиги компьютерине жазып, анан ошол маалда эле уже вопрос бере берет экен. Эң биринчи эле мага куда едете деди. Анан ушундай друзьям дедим. Друзьям дегенде кайсы штат деди. Иллинойс, Чикагого десек, деди. И чем будете заниматься деди. Анан мен айттым, трак айдайын деп эле тракист болоюн десем, мени карап туруп драйвер деди. Ооба деп. Анан күлүп койду. Анан компьютерине жазып, анан дальше чем будете заниматься деди. Анан мен айттым, ошо драйвер болуп, тракист болуп, баары ойдогудой болуп кетсе, анан чакан бизнес ачайын дедим эле десем, эмне бизнес деди. Ушул трак компания тигиндей мындай десем, анан күлүп койду. Андан кийин эле келинчек өттү. Келинчекке деле ушул вопростурду берди. Үч эле вопрос. Эмне жумуш кыласың деди. Келинчекке берди дегенде келинчектин өзүнө сураш керек. Нумарага да сөз берели. Анкетада полный толтурган боюнча суроолорду берет экен. Мен международный организацияда иштеген себептен ушул жерде иштейсиң деп сурады эле. Ооба десем, сразу английский тилге өтүп кетти. Значит, английский билет экенсиң деп. Ооба десем, англисче суроолорду берип баштады. Эмне кыласың, чем будешь заниматься деп сурады. Анан IT сферада иштегим келет деп, ошону окуп, IT сферада иштейин деген пландарым бар десем, эмне вопрос берди? Эки-үч эле суроо берди. Аябай жеңил. Коркпой эле кош керек экен да. Эчтеке жашырбай эле болгондо Америкага барабыз, иштейбиз, жашайбыз деп эле, эчтекеден коркпош керек. Интервьюда где-то 5 минут эле турдук. Батым эле турдук. Анан сразу эле документтардын баарын өзүнө калтырып, документтардын баарын бизге берип, оригиналдардын баарын бизге берди дагы, копияларына кол койду. Анан паспорттарды өзүнө алып калат экен да. Паспортто. Загранпаспортто. Бир определенный күндөн кийин келе деди, 2 күндөн кийин Куттуктайбыз, ваша виза одобрена деди. Анан эмеңерди болсо сайттан карагыла деди. Нет. Жок, сообщение келет. Электрон сообщение келет деди. Кайсы күн? Жана достор эме деп атпайбыз биз силерге деген электронный адрести обязательно ачасыңар депчи. Ошо электронный почтанын дагы керектүү жерлери болот да. Кийин ошо результат чыккандан кийин ошо электронный адресиңерге посольство жиберет, мынчанчы күнү келгиле деп. Анан ошондо барып, анан визаңар басылган. Биз пятница күнү билсек, четверг күнү барып келинчегим визаларды алып кетти да. Ошо анан да определенный время келгиле деп жөнөтүп экен. Ошол времяга кечикпей барып, паспорттарды алып кетиш керек. Маска менен. Обязательно маска менен, анан мынча саат мынчада келгиле деп. Объявление берди. Тилди билбейбиз деп коркпой эле. Интервьюга киребеш керек. Чакта принимать эткен консул өзү орус тилинде сүйлөйт экен. Орус тилинде суроолорду берип баштайт экен. Анан англисче билем десең, анан англисче суроолорду берет. Силер англисче билет турасыңар, жакшы свободно, Анан менден билесиң деп сурагандан кийин англисче суроолор койду да. Аябай жеңил өттү. Анан определенный күндөн барып алдыңар, загранпаспортду алдыңар, виза менен сүйүндүңөр. Анан самолетко билет. Башында ойлоп атканбыз, жылдын аягында кетебиз го деп. Анан угуп калдык, октябрдан баштап суук болуп баштайт деп. Вакцинада анан вакцинадагы анан сууктуу болуп баштайт деп. Келинчек экөөбүз кеңешип сентябрдын аягына алалы дедик. Эртерээк барып адаптация болуп, күнжүлүдөр, анан көнүп, балабызды да көндүрүп, анан 28 сентябрга Туркиштен барып алалы десек, кымбат болуп калды аларды билети. Кымбат болгондо канча болуп калды? 210 миңге санап берген бир билетти, бир кишиге. Сом менен санаганда. Үчөөбүзгө 210 миң. Амай. Үчөөбүзгө. 3 кишиге 210 миң сом. Анда арзанда тыйында да бар болчу. Анан ошонун эле биягында Smart Travel деген агентство бар экен. Тоже алардыкы деле Turkish. Но у них арзан. Алардыкы 174 миң билмес сом эле болду да. Сом менен. Ошол эле күнү, ошол эле рейске Smart Travel'дыкы болсо арзан чыкты да.
сом менен $174,000 отуруп келгенде $2,200 бир нерсе цент болуп калды да. Анан ошого алдык, бүттүк. Как раз билет эметип атканда биз алгандан кийин эмени эметтик, Жака грин картага акчаны жөнөттүк да. Ар бир кишиге грин картага акча төлөш керек да. $220 төлөдүк. Ар бир кишиге. Желательно за 2 недели 2 жума мурун төлөп Учканга чейин төлөп төлөп учкула деп айткан посольстводон. Биз дагы ошентип 2 жумага. Бизге эртерээк кеткенибиздин себеби дагы тиги жактан жанагы кассадагы отурган жана бизге эң биринчи принимать эткени айтты го. Ошону совет айтты. Ошо совет айтты. Канча эртерээк кетсеңер ошончо жакшы депчи. Көпкө созбогула, эртерээк алып кетсеңер жакшы деп ошентти. айткандан Биз дагы Билет алдыңыздар, самолетке отурдуңуздар, учуп келатканыңарды көргөнбүз. Телеграм каналга койгонсуңар, мына Чикагога коно атабыз деп. Анан Чикагога келдиңер. Келдик. Келгенде как раз биз келгенде тосуп алчу кишилер жок болуп калды. Айсылды же тосуп алайын деп айткан, бирок дагы кыргыз балдар чыгып калды, тосуп алабыз деп. Таныштардын таныштары чыгып калып, анан бизди ошолор тосуп алды. Эжебиздин анан алар жеткирип койду. Ал эжебиздин үйүндө 2 күн отурдук. 2 күн отургандан кийин анан өзүбүзчө квартира издейли деп, анан өзүбүзчө квартира издедик. Анан квартирабыз батыраак калып алды. Тоже кыргыздар тааныштар жардам берип атып бат эле табылды. Башында коркуп атканбыз, негиринде жактан история. Кредитный история деп. Кредитный историяны сурайт деп айтып атышты. Эгер анылар жок болсо квартираны бербейт деп, таба албайсыңар деп ошентип баштады. Анан как раз ошо кыргыз балдардан тааныштары чыгып калып, ошолордон симайт эттик. Силер деген Чикагога келген үчүн чыгып атат да кыргыздар. Кыргыздар көп болгон үчүн, тааныштар утур пайда болуп. Эгер силер деген, например, деген эмеге келсеңер эмне болмок эле? Мизури деген штатка келсеңер. Ким таба алат белеңер ошо кыргызды? Же квартирага чыга албай, же жумуш таба албай жүрмөксүңөр да. Ошон үчүн мекендештерге айтабыз да, Чикагога келгиле, Бруклинге келгиле деп. Жакшы жагы бар да, чынбы туура жагы бар. Аябай жардам болду бизге. Мен сизге деле билесизби, айтпадым беле. Чикагога кыргыздар аябай эме экен деп. Мен айткам, YouTube'дан дагы көп жерден айткам да. Нуран айтты, кыргыздар бүт балдарыбызга оюнчук алып келип берди, идишеягын алып келип атат, тигинде мындай аябай ынтымактуу экен деп айтты деп айткам мен көп жолу. Ошол жакта кыргыздар ынтымактуу экен. Эмне керек болсо жардам даяр экен постоянно. Эмне керек деп өзүлөрү сурап, бул керекпи, тиги керекпи деп постоянно ушинтип турушат экен. Ошо келдик. Двухкомнатный, двухбедрумный, трехкомнатный квартира болуп калат. Ошону 1350 симайт эттик, парковкасы менен. Силер круто кетип турсуңар да, круто. Келе калып эле трехкомнатный квартира симайт ете коюп турсуңар да. Ошону симайт эттик. Буюрса кыргыздарга аралашып кеттик. Ким алган жокпуз, как будто Кыргызстанда жүргөндөй эле сезимдер. Кыргыздар аябай көп экен, поддержка беришет экен. Америка жакпай калды, кетебиз деген ой жокпу? Жок. Биз башында коркуп атканбыз, кыйналабыз го деп. Коркпош керек. Бирок баары жакшы. Азыр ошо двухбедрумный квартирада дагы мекендештер болуп чогулушуп жаткансыңар, Аларды дагы чогуу киргизип алдым. Жакшы. Как будто Кыргызстанда жүргөндөйбүз, азыр үйгө барсам көп эме. Эмечи? Жумуш маселелери кандай экен? Жумуш көп бекен Чикагода? Жумуш көп эле экен. Бир гана ошо документтер баары толук болуп, убагында келип эмесе, жумуш көп эле экен. Тил билсең, огуш бетер жакшы экен. Аябай сонун экен. Ошон үчүн азыртадан эле англис тилин үйрөнө бергиле. Тил аябай жардамын тиет экен. Керек. Аябай керек экен. Мисал үчүн тилден мына требует этип эле тил билишиң керек деп. Бирок билсең плюс экен өзүңө. Көп жерден плюс экен. Элементарно заправкага эле тил керек экен ошо. Бир жака бар кофе ичип чыгайын десең деле тил керек. Бир булочка жеп коеюнчу десең деле тил керек. Метрого билет сатып алайын десең деле
тил билсең жакшы экен. Анан көптөрү таң калып атат да, ушу аябай шуулдаган жигиткен, кыргыздын азаматы экен, келе калып эле машинага койду. Права жардам бердиби Кыргызстандын правасы? Ооба. Заранее права алып коесуңар. Өзүңөргө жакшы. Биякта где-то 3 айдай эмес. Международный. Как раз Кыргызстанда международный право берип калышты. Мен 1 жыл мурун алгам. Жакшы кереги тийди. Сен да машина айдайсыңар. Ооба. Өкмөт тең машина дейсиңар, э? Кыргызстандын правасы менен 3 айга чейин жылга пайдап жүрөсүңөр. Эми болсо тапшырып койдук. Бияктын правасына буюрса бир 2 жумада келип калды. 2 жумада келет. Мияка экзамен тапшырыш оор болгон жокпу экзамен? Жок. Наоборот, Кыргызстанда оорураак болуш керек. Ал тестти өтүп тест тапшырган оорураак болуш керек. Бияка аябай жеңил. Главный биздикине окшоп кыйнабайт экен. Акча сурабайт экен. Анан кыйнап эле кулат салбайт экен. Ал биякта өзүңдүн билимиңе жараша экен да. Мисалы үчүн билесиңби? Өтөсүң, билбейсиңби? Анда кайра окушуп, кайра тапшырышың керек. Мисалы үчүн биздики Кыргызстанда билип турсаң деле акчага такап жок, жүрүп салат эмеспи? Акырын аке жаке деп тыйын бере койбойт белең. Ия, $100. Ошонусу бар экен, ошо. Билсең, то кыйнабайт экен. Билбесең, кайра окуп кел, үйрөнүп кел. Анан кайра тапшырасың. Жакшы. Материалдарды берет экен, кошуп мына китептерди. Азыр келгениңиздерге 3 ай болду. Жайгаштыңар, квартира таптыңар, экөөңүздөр тең иштеп атасыздар. Баланы Анан бир уулуңар бар экен. Мен азыр мына тааныштык балаңыздар менен. Жакшы жигит экен. Азыр деген эме көрөт да, садик көрөбү, же мектеп көрөбү? Азыр биякта Прескул көрөт, э? начальный школа. Орнотуш оор болду, же жеңил эле? Тоже аябай жеңил болду. Бияктын тоже через сайт заполнение болот экен, анкета. Сайтка кирип, район, zip-код жазып, кайсы районда жашайсың, ошонун zip-кодун жазып, заявка таштасаң, мектепке барбайбы, эчтеке? Жок, сайтка кирип эле. онлайн сайтка кирип эле, кайсы адресте жашайсың, ошону заполнять этип, анан список чыгат экен, кайсы школдорго заявка берсе болот деп, ошо райондогу жакыныраак. Анан бизге 3-4 школа, 3-4 мектептин тизмеси чыкты. Ошондон эң жакынын тандап алдык. Үйгө жакыныраак адрести тандап, ал школага заявка таштап койдум. Ал школдон 1-2 күн өтпөй эле чалышты. Школа мектепке келип, анкета толтуруп беркиле деп. Барып толтурдук. Классный руководитель тосуп алды. Барып полностью баланын документтерин, өзүң документтериңди көрсөтүп, анкетаны толтуруп таштап кетет экенсиң. Ошондо биз четверг күнү бардык. Понедельник күнү уже школага бара баштады. Башында барбайм десе керек, э? Башында бир жумадай ыйлап барбайм деди. 8-ден 3-кө чейин бар баштаган. Булардын эмеси эмне экен? Булар балдарга көңүлүнө карап, баарына ушундай отношение кылат экен да. Мисалы үчүн бир жума булар ар кандай костюмдарды бизге алып берилет деди. Ушундай костюмдарды алып берип аттык. Бир жума ар кандай костюм кийип барбашты. Анан булар балдарды өзүнө кызыктырып, балдарды өзүнө чтоб качпасын эме деп, анан андан кийин уже өнүп кетти. Отношение жакшы турбайбы? Отношение жакшы. Бияктан укканбыз, ар бир балага индивидуальный отношение жасап. Англис тили дагы өсүп калыптыр го бат эле. Азыр анча мынча сүйлөп атпайбы? 2 айда уже английский сүйлөп. 2 айда. Кичинекей балдар бат эметет да. Ошо азыр болсо наоборот, азыр каникулда жүрөт. 2 жума каникул болот. Мына понедельниктен баштап каникул башталган. Азыр наоборот илип атат, школго барам деп. Кызыктырат экен. Балдарды кызыктырып жакшы. Баары жакшы турбайбы көрсө? Анан жана достор, көп мекендеште соо берет да, коркобуз, Америка барганда эмне кылабыз, кантебиз, тигинтебиз, жумуш кантип табабыз, каяка барабыз, ким жардам берет деп. Мына живой пример. Биздин мекендештер келип, бүт баарын силерге төкпөй, чачпа, бүт баарын болгондой айтып берип атат. Коркпогула эч качан. Грин карта утуп келсеңер, тим более коркпогула. Көп адамдар ошо грин картага жетпей. Биякта көптөн бери жүргөндөр бар экен, документин ала албай. Эгер грин карта утуп калсаңар, эч ойлонбой эле, коркпой үрпөй эле келе бергиле. Бияка именно Чикаго келсеңер дагы поддержка, колдоо Кыргызстандан аябай болот экен, аябай.
эле Эле жардам берейин деп турушат. баарына эле ошондой эле отношение кылат экен. Ынтымак, күчтүү экен, ынтымагы күчтүү экен жактан. Жакшы. Мына көптөн бери бүткөн мекендештерибиз көп сурачу эле. Нуран мырзага качан кезиңерсиңер деп коюп, Telegram каналда да көп мекендештер сурай берет да. Качан кезиңерсиңер деп ойлойт. Бүгүн көптөгөн суроолоруна жооп алдык деп ойлойбуз. Дагы астыда дагы жакшынакай күндөр бар, дагы жакшылыктар менен кезигип турабыз. Анча-мынча кийин маалыматтар болсо дагы берип турабыз мекендештерге. Бүгүн жакшы отурдук мына. Алмаз байке чоң рахмат мына бизди чакырып, коноктогонуңузга чоң рахмат. Буюрса Ой, сүйүнүп калабыз, өзүбүз сүйүнүп калабыз. Буюрса кийинкиси биз сизди чакыралы, ушинтип бирибизге конокко барып келип туралы. Чикаго негизи суук. Эме күн жылыганда биз агаяга чакырабыз, конокко чакырабыз, агаянын бүт баарын көрсөтөбүз. Жакшылык менен кезигип туралы. Анда эмне кылган анда жыйынтыкталып эле, булар да жабылган тап окшойт. Биз азыр Жибек жолу кафесиндебиз, кыргыз мекендештердин. Анда баарыңыздарга чоң салам. Кийинки эфирден жолукканга чейин, Нуран менен Мунара. Жибек жолу кафесинде подряд экинчи күнү болдук. Дагы бир жолу салам алейкум мекендештер. Аз болсо да көптөй көрүп, бүгүнкү биздин коноктордун бүгүнкү биздин коноктордун маеги сиздерге пайдалуу болду деп ойлойбуз. Нуран мырза менен көптөн бери сүйлөшүп жүргөнбүз. Мен Чикагого келген себебим дагы бир чети ошо мекендеш менен кезигейин деген оюм бар болчу. Жубайдагы жаркылдаган айым экен, биздин карындашыбыз экен. Аты Мунара экен. Өкөнө тең чоң рахмат айтабыз. Төкпөй чачпай болушунча айтып бердик. Анан бул кафедагы биздин мекендештердин кафеси жабылат деген сөздөр чыга баштады. Ошон үчүн интервьюбузду кичине кыскартканга аракет кылдык. Баарыңыздарга чоң салам, ийгилик, аман эсен болуңуздар. Америкага келүүдөн коркпоңуздар. Мен сиздерге постоянно мотивация берип жүрөм. Эгер жаман болсо мен сиздерге эч качан айтпайт болчумун Америкага келиңиздер деп. Эч качан коркпоңуздар, тем более грин карта менен. Мына бул жактан айтып атышат. Эгерде тил билсеңер, жашоо абдан жеңил экен деп. Квартира табышты, жумуш табышты, азыр өкө тең жакшы жумуштарда иштеп жүрүшөт. Жубай траковый компанияда иштеп жүрөт, Нуран дагы иштеп жүрөт. Бардыгы жетиштүү. Ошон үчүн мекендештер чоң салам, коркпоңуздар, аман эсен болуңуздар. Только иш аракет кылып алдыга жылалы.